Кыргыз темир жолу компаниясы билдиргенде, Кыргыз темир жолу закупила 100 полувагонов. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын маалыматында Госпредприятие Кыргыз темир жолу 2022 жыл Кыргыз темир жол үчүн бир катар ири долбоорлордун ишке ашырылышы менен башталды. 31 март күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жалпы өлкө үчүн маанилүү болгон балыкчы Кочкор темир жолунун курулушунун башталышына старт берди. Совет бийлигинен кийин Кыргызстан эгемендикке ээ болуп, Кыргыз темир жолу мекемеси түзүлгөндөн тарта бир дагы километр жаңы жол курулган эмес. Андыктан баарыңыздарды бүгүнкү темир жол тармагынын өнүгүшүндө жаңы багыт, жаңы саамандык чоң кубаныч менен куттуктайм. Бул бир гана темир жолчулар эмес, жалпы өлкө үчүн маанилүү долбоор экени талашсыз. Учурда 186 чакырымды камтыган балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун биринчи этабы, узундугу 63 чакырымды түзгөн темир жолун куруу жумуштары аткарылууда. Ушул жылга 5 чакырым жол куруу мерчемделип, жумуштар толугу менен аяктады. Муну менен катар эл аралык деңгээлдеги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу Самарканд шаарындагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин аянтчасында 3 тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Албетте бул документ Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын жол куруудагы ниеттеринин биримдигин бекемдейт. Жаңы темир жол коридору Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, Батыш Азия жана жакынкы чыгыштын рыноктарына жол ачат. Учурда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалууда. Кыймылдуу парктын басымдуулугу эскирги жеткен. Андыктан ишкана өздүк каражатынын эсебинен бир топ материалдык баалуулуктарды сатып ала баштады. 100 даана жүк ташуучу вагон, 20 чакырым рельс жана 20 000 темир бетон шпалдар алынып, белгиленген тилкелерге ишке киргизилди. Ишкананын жетекчилиги эл аралык багытындагы кызматташууну бекемдөөгө максат алып, финансылык институттар, уюмдар менен аракеттенип, инвестиция тартуу жумуштары көрүлүүдө. Июль айында Чолпон Ата шаарында АТР өлкөлөрү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Азербайжан, Грузия, Түркия, Европа каттамына катышкан мамлекеттердин темир жол администрацияларынын башчыларынын кезектеги жыйыны өткөрүлүп, бир катар тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Октябрда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Оғанстан мультимодалдык коридору аркылуу товарларды жеткирүү ишке ашырыла баштады. Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарында түрк тилдүү мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн темир жол жетекчилеринин биринчи жыйыны болуп, тараптар мындан аркы кызматташуусу боюнча макулдашты. Иш чарага турулай Ташкент шаарында Спартакиада өткөрүлүп, анда ишкананын курама командасы 2-чи орунду ээлеген. Темир жол инфраструктурасы боюнча кызматташуу максатында Индиялык Rail Vikas темир жол компаниясы менен меморандумга кол коюлду. Мындан тышкары Бишкек инвестициялык саммитинин алкагында балыкчы Кочкор Каракече темир жол линиясын куруу долбоорун биргелешип ишке ашыруу боюнча Кыргыз темир жолу, Россия экспорт борбору жана РЖД International'дын ортосунда 3 тараптуу меморандум бекитилди. Ошондой эле Кыргыз темир жол үчүн ири инвестициялык долбоор тартылды. Өлкөнүн темир жол инфраструктурасын өнүктүрүү жана модернизациялоо үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 11 миллион евро бөлүп берет. Дагы бир жакшы саамалык. Республиканын ичиндеги каттамдар үчүн арналган эксперименталдык модернизацияланган жүргүнчү вагон ишке кирди. Бул вагонду жасалгалоодо жумуштар күнү-түнү жүргүзүлүп, жыйынтыгында коомчулуктун алкышын алынды. Аткарылып жаткан иш-аракеттер албетте компаниянын топ менеджерлери, дымактуу жаш курамдагы жетекчилиги менен улуу муудун тажрыйбасы, ар бир темир жолчунун жумушка болгон ак ниеттүүлүк менен аракеттенүүсүнүн жыйынтыгы десек жаңылышпайбыз. Алдыдагы 2023-2025 жылдар аралыгында кыймылдуу паркты жаңылоо, ишкананын негизги көрсөткүчтөрүн жакшыртуу, ири курулуш долбоорлорду ишке ашыруу жана башка приоритеттүү милдеттер коюлган. Албетте ишкана бул аракеттер менен гана чектелбестен, өлкөнүн темир жол тармагын өнүктүрүүгө баардык күчүн жумшай бермекчи.